Ошо орусча жакшы түшүнбөйм да, кыргызча эле суроо берсем жооп бере аласызбы сиз? Жооп бере албайт экен, кечиресиз. Сежигес. Компаниянын чыгарган продукцияларынын оң жана терс жактары, кызматкерлердин ишмердүүлүгү, компания кандай максатта кызмат көрсөтөт? Эсиңиздерби достор, ушул видеодо Нургазы деген журналист Алоэ Веранын офисине келип, жамандап, акты кара деп, караны ак деп, миш-миштерди сүйлөп, жамандап кеткен. Мындай болуп атыптыр, Алоэңарды ичип адамдар өлүп атыптыр депчи. Кийин ошону тарткандан кийин ушул Нургазы деген журналист жана бунун шериги Дөдүр Санжар жана да бир фуфло врач үчөөлөп бизден акча талап кылышкан. Акча берсеңер Алоэңарды жамандабайбыз деп. Бирок биз эмне кылдык? Биз Кыргызстанда мыйзам чегинде иштеп аткандан кийин биз буларды жөн эле сотко бердик. Вот Октябрьский соттон Дөдүр Санжар соттолуп чыкты, аябай уят болуп чыкты, баардык айткан сөздөрү жалган болуп чыкты. Азыркы учурда Дөдүр Санжар фуфло бир каяктагы бир өзү кайнатып, бир таблеткалардан кайнатып, дани сок деп ошолорду сатып жүрөт. Бул нелегальный дарыларды сатат достор. Жакында бул да камалат. Ошондуктан азыркы учурда Нургазы журналист камалды. Бул да бизден акча талап кылган, бирок биз көтүнө тейип жөнөтүп жүргөнбүз нары. Ошондуктан достор, Алла баарыбыздын үстүбүздө турат, Кудайым карап турат. Жалганчылар ушинтип камала берет. Нургазы камалды, Дөдүр Санжар и үчүнчү очередь бул фуфло врач. Ошондуктан достор, Алоэ Вера бул күчтүү компания болот. Мыйзам чегиндеги компания болот. Жана ошондой эле булну ичип тиги өлдү, бул өлдү деген сөздөрдүн баардыгы жалган болуп чыкты. Ошондуктан булар азыр камалып атат чекиден. Дани сокту Кыргызстандан чыгат. Түрдүү мөмө жемиштерден жасалган витамин. Ичсе болот сөзсүз түрдө. Любой ооруга деле ичсе болот. Ал мөмө жемиштерден жасалган витамин 50 түрдүү мөмө жемиштерден алынган. Анан боюнда барларга жаңа төрөгөндөргө болбойт. Анан ошондуктан себеби балдарга нагрузка келет. Ал витамин составында күчтүү витаминдер бар. Байланыш үчүн номери 0